Кийинки текстибиз болсо биз параграфты ачып алалы. Параграф бул баарына бирдей берет. Мисалы, могул параграф ушул эле тема жазган, могул болсо H1 жазган. Эми параграфка мисалы могул ар бир тамгасы могул өзүнүн страницасын калтырып баштоо үчүн бизге дагы бир код керек. Болгону параграфка жаңы код ачабыз. Параграф и бул жакка text indate деп жазабыз. Text indate буну болсо кандай алсак экен буну так text indate 20 пиксель кылып көрөлү. Так, окей, 20 пиксель кылып көрөлү. Көрөбүз. Мына көрүп турасыздар, бул жерде текст болгон эге пикселде жазбай деле койсоңор болот. Жазуу иретинде бул баарына бирдей шрифт берет. Мисалы, могул биз text indate'те көрүп турасыздар, бардык тамга биздин параграфта жазылган тамгаларыбыз ушундай ачык коддо жазылат. Мисалы, азыр бир параграф жазып көрөлү могул жерге. Мисалы, бир параграф жазып көрөлү код менен. Биз азыр параграфка гана берип, ушул коддун ичине гана. Мисалы, саламдайсыздар. Достор, бүгүн жаңы сабак деп эле, окей. Ctrl S сактап көрөбүз. Мына, көрүп турганыңыздардай бул жакта автоматтык түрдө боштук таштап кетти бул жерде. Ал эми светти эмнеге өзгөрбөйт десеңиздер, бул жерде биз светти параграфтын ичине моундай класс киргизген жери жок да, могу калгандарда код бар. Эгерде биз азыр могу класс деле ушунун ичине киргизе турган болсок, бизде класс бул жакта бар. Неке justify бул жана жаңы код ачып киргизебиз. Так, justify бул өзүбүздүн кодду жазып көрдүк. Азыр бул жака эми могул красный болуш керек. Мына уже красныйга өттү. Эми мисалы биз могул параграфтын кодун алып турайлы да. Мисалы параграфты алып коеюн. Бул кайра эле өзүнүн мурунку нугуна түштү. Пиксель тамгалардан эме түштү, жана ошондой эле немесине түшүп калды. Эми бизге сөзсүрө керек параграф, код, text indate керек. Көрүп турганыңыздай бул баш тамгасы сөзсүз түрдө моундай боштук таштап кетти. Эми биз бул жерде text justify'ге могу justify'ге мисалы биз бул жерден эмне жазсак экен? Давайте text transform ачабыз. Text transform и capitalized, окей. Capitalized. Бул болсо мындай. Capitalized болсо, мисалы могул параграфтарды көрсөңүздөр, мына баш тамгасы сөзсүз түрдө чоң тамга менен башталат. Кийинки bundan башталган тамгадан сөзсүз түрдө чоң тамга менен башталат. Что, при, оценки, дизайн деп турат. Бул капиталды өзгөртүп көрөлүчү. Indent, так, lowercast'та көрөлү. Lowercast'та болсо көрсөңүздөр, баары бул баш тамгасы деле баары бирдей кичине тамга менен жазылып калды. Бизге пока что бунун кереги жок. Сиздерге бул үчүн өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бул жерге дагы capital, full weight бар, lower uppercase көрөлү. Бул болсо баары бирдей чоң тамга менен жазып койду. Бул жерде көрсөңүздөр болот. Давно оценка, uppercase ошондой эле бизге өзүбүздүн эле капиталда көрөлү эле, окей. Капиталда көрсөк болот бул жакта. Сиздерге код жакшы эле көрүнүп атабы же мен кичинерээк ачып алдымбы? Азыр. Так, эми жакшынакай көрүнүп атат, Эми биз моуну билсеңиздер керек. Биз азыр мисалы биз баардык файлды текстти өзгөртө турган болсок, мисалы бизде body бар. Мына body бул мындайча айтканда родитель. Ошол немелердин ата энеси десем болот, body. Бул body'нын ичине баары
ушунун ичинде жайгашкан. Эми мисалы биз body болсо, мисалы мен могу, могул тайтлга жазып көрөбүз биз. Тайтлга мисалы font family биз могул Tahoma менен жазганбыз. Эгерде могул Tahoma жок эле Arial менен жазсак дагы болот. Мисалы могул font family Arial. Эгерде биз могул font family'ни жазбай эле койсок, мисалы автоматтык түрдө мынабул иштеп кетти. Мынабул өзү Arial font family иштейт. Могул жерде уже могул өзү иштеп атат. Могул биз могул title могуну гана кодун берип атабыз да. Ошондон могул body уже бул баарына бирдей неме кылат, башкарат. Бул светин, башка нерсесин, бирок биз могул тайтлда отдельный код алган үчүн бул жака неме кылат. Эми азыр көрөбүз, кайра эле жана кодубузду Tahoma менен жазганбыз. Эми бул ортого түшүш керек. Окей. Шрифт менен түштү. Эми биз text engine ачтык. Эми биз text decoration берип көрөлү. Text decoration. Text decoration. Overline берип көрөлү. Overline'да мындай буквасы жогоруга чыгат. Үстүндө ушундай чызык. Мисалы биз могул жерде көрүп турасыздар, мына мисалы могул жерге код жазганбыз. Strong өзүнүн коддору бар. Или мындай S подчеркнут өчүрүп кое турган. Эми биз бул жерге overline эмес, underline жазып көрөлү. Underline'да алдын, underline'да уже алдына чөт. Ушундай чызык. Биз underline'да эмес, эми биз line short ачайлы. Line short. Так, кандай немелер бар эле? Line-да бар, окей. Line-да бул уже өчүрүп сала турат. Ну, айтат уже мындай S-тен уже өчкөн. Эми биз кийинки кодубузду дагы жазып көрөлү. Text дагы эле text transform ачабыз. Text transform. Text transform'да берип көрөбүз. Эми text transform'да биз uppercation, lowercation көрөлү. Lowercation'де бул көрүп турасыздар, бул баары бирдей кичинекей таңба менен жазылып турат. Өзү негизи биз баш таңбасын чоң таңба менен жазганбыз, калгандары кичинекей болушу эле. Lowercation эмес, uppercation көрөлү. Uppercation уже баары чоң таңба менен жазылды. Бирок биз могул алдын могул чызып койдук эле. Ушул чызган кодду дагы өзү көрсөңүздөр болот. Биз могул азыр бул жерге жазбай турайлы. Бул азыр могул чызыкту жоготуп турайлы пока что. Эгерде коем десеңиздер, дагы бир койсоңуздар болот жерге. Text. Так, line. Да, уже чызып койдук. Окей. Эми биз параграфты жаздык. Text transform'ыбыз бар, color'ыбыз бар. И ошондой эле достор. Эми бизде могул wheel-га өтүшүбүз керек. Биз уже бүгүнкү ошол сабак менен ошо кичинекей бир түшүнүүбүздү алып, кийинки уже башка темага өтүшүбүз керек. Биз болгондо сиздер менен CSS менен кичинекей бир таанышабыз. Кандай кылса эмне болот? Ошол жолдорун дагы бир көрүп жатабыз. Эми биз бул жерде justified'га text transform капитализм бердик. Бул жака баары мындай кичинекей менен бул параграф ичи ошо айтат, бул неме менен жазган, justified менен жазган бул жака кодубуз. Эми биз мынабул иретсиз жана иреттүү тизмелерге өтөлү. Underline, underline, окей. Ал үчүн бизге биринчи underline код ачылабыз. Underline'га биз так, биз могул ичиндеги могул белги турат го, кичинекей, ушуну биз башка форматта ушул жактан өзгөртүп алсак болот. Эми бизге анча list style керек, list style type керек, list style type. Бул жерден өзүңүздөр көрүп турасыздар. Decimal len 0. Эгерде 0дон баштап турсак, бул немеден эсептеп баштайт. Бул азыр биз underline-де турабыз. Биз underline өткөндө ошол 0дон баштап койсок болот. Бирок бизге азыр бул керек эмес. Бизге азыр
skewer керек, skewer керек, окей. Мына көрдіңіз, мол круглый болып тұрады эле, эми бул жоголуп кетти skewer да. Skewer дагы башка код жазып көрөлү. Дискти көрөлү. Дискте тоже дагы круглыйга кайра мурунку форматына түшүрүп койду. Дагы мындай нерселер өзүнүн эзи көп бунун ичинде. Биз азыр пока что skewer менен гана башкартып жүрөлү. Кийин өзүңүздөр дагы толук көрсөңүздөр болот. Бизде просто убакыттан чектебейин деп эле ушундай кылып койдум. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турсаңыз, сиздердин кодуңдар бул автомат түрүндө мындай өзүнүн 4 буручтук форматка келтирип койду. Эми биз өзүңүздөр бул UL-га биз мисалы свет берсек болот бул жакка. Автомат түрдө могул жерде свет берсек дагы болот. Мисалы, могул Justify-га биз color'дан бергенбиз. Бул болгон биз кийинкиге color код. Мисалы, так, решетка 000 и Ctrl-E. Мисалы, бул жерге биз бир башкача бир свет берели, өтө бир өзгөчө. Окей, ушу свет берип көрөлү. Ctrl-S. И бул уже неме өзгөрдү. Так, бул свет что-то не очень. Да, этот уже нормально. Ctrl-S. Да, уже бул цветти уже өзгөрдүк. Ошондой эле достор, бул жерде биз могул шрифтин дагы өзгөртсөк болот. Биз азыр болгону могул шрифт бар могул родитель ата энесине баш ийип турат да. Биз могул body барбы? Font family. Ушул жагына баш ийип турат. Биз эми мисалы бул жака font family деп өзүбүз дагы жасап болот. Именно ушул иретсиз гана немелер өзгөрүлөт. Мисалы алсам азыр. Код башынан баштап кылат азыр. Font family. Бул кодум эмне үчүн иштебей аткан эке? Мына жерге код койбойм, окей. Так, font family. Эми биз бул жака Arial жазсам. Давайте мындай эле биз Tahoma жазып көрөлү. Visual азыр эле жазсам Fantasy деп жазып көрөлү, башкача форматта көрсөтөт, азыр көрөбүз. Мына уже бул буква вообще там өзгөрүп кетти. Fantasy эмес, биз жөнөкөй эле Arial жазып берели. Arial жазсам sans serifте көрөлү. Sans serif өтө инчке. Биз бул sans serif болгону бизге неме болуп турсун, сакталып турсун, биз Arial эмес Tahoma жазалы. Tahomада жазып түрдө беребиз. Түр берсе уже мисалы бул Tahomада иштебей калса, бул кийинки sans serif өзү иштеп кетет. Ctrl-S. Так, бул жерде койдум. Текшерип көрөбүз. Мына уже иштеди. Tahomада иштеди бул эми текстибиз. Так, ошондой эле эми биз дагы берип көрөлү. List pagination берип көрөлү бул жака. List type, нет, list pagination. Вот, list still pagination. Pagination o sidebar и inside bar. Biz insert көрөлү. Insertте эч кандай өзгөрүү болбоду. Inside offside'да көрүп көрөлү. Offside'да кандай өзгөрүшүн, мына жагы өзгөрүш керек. Так, offside'да дагы коду иштебеди бизде. Значит, биз бул жерге offside эмес, так, void site'да көрөлү. Окей. List'те бизге мол кодубуз. Так, значит, бул биз нитте коюп алган окшойбуз. Может. Font family тоже. Font family деле алып тура берейинчи. Что кереги жок бизге. Так, биз мол катар менен коюп болуппуз. Ошон үчүн ушундай катарчылыкка жол берип койдук. Биз font family'ни бул жака коюп алыппыз. Font family негизи башына жазсам, мол код экөө катар турганына байланыштуу ошого кичинекей кандай кетип калды. Бул жака эми inside эле көрөлүчү. Inside'де иштеп көрөлүчү. Inside'да кандай бөлүм берет экен? Inside'да мисалы, Inside'да мол азыр иреттүү болуп турат эле бул жакта. Бул автомат түрдө өзүнүн нугун жиберип койду. Эми бул Inside эмес,
Inherit'te көрөлүчү. Inherit'te кандай форматта алмашат экен? Inherit'te кайрадан içine киргизип койду. Бизге нормалдуу эле offside эле керек, offside. Offside. Да, offside өзү эле. Color, font. Бул жака кайра эле font family берип көрөлү. Font family. Tahoma. Tahoma. Sans serif. Sans serif. Окей, бул өзгөрдү. Эми биз oil'de уруп көрөлү кодубуз. Oil кодубуз. Oil'de кайра эле могул list style type'да берип көрөлү, могул өзүн эле. List style type. List style type бул жерде көрүп турасыздар. Dashcam, Carkle бар. Carkle'да көрөлүчү. Carkle'да башка. Carkle'да бул деле мурункундай могундай бир форматка чыгып койдук, өзүңүздөр көрүп турасыздар, бир башкача бир Carkle эмес, салаздан көрөбүз. Dashcam бар. Бул деле башка бир форматка чыгып койду. Бул эми жанагы эсептөө боюнча мурунку эле өзүнүн форматына чыгып 1 2 3 4 5 деп эсептейт элем, бирок биз башкача эсептөө түрүнө өтүшүбүз керек. Ошон үчүн так decimal laden 0 0дон баштап эсептеп бериш керек бизге. 0 1 2 3 деп эсептелип кетет. Минекей. Көрүп турасыздар, бул жака биз болгон кодду гана өзгөрдүк. 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6. Ушундай кодду колдонсоңуздар болот, же болбосо башка өзүнүн могул decimal өзүн эле колдонсоңуздар болот. Эми биз буга деле фондун шрифтин өзгөрсөк болот. Color берсек болот. Бир color берип көрөлү эле. Color так, color'da мисалы кандай шрифттер бар тандап вот. Мага берип көрөйүнчү. Вот. Ушундай бир форматта келтирип койду. Бирок мага мен немеси жакпай атат. Ошон үчүн мен text elegant'ды колдонуп көрөлүчү. Text elegant'ды ортоңку форматта жүрсө жакшы болмок эле. Бизде иштебейт экен бул, көрөбүз. Text elegant, по-моему, бизде иштебейт. Text elegant. Text elegant. Иштетип көрөлү, бизде, по-моему, иштебейт, потому что да. Бул центрга бербейт. Бул oil'дики да. Oil'да андай формат жок. Так, color берип көрсөк болот. Дагы биз color'у иштеп атабы? Биз иштеш керек. Окей. Да, иштеди. Бул жака деле font family берип көрөбүз. Font family. Бир башка бир форматта жазып көрөлүчү. Font family. Курсы фантасти бар. Моно санипа, бар. Иштетип көрөлүчү. Да, бул уже бөлүп жазган. Бул мындай чыккан бир башкача шрифт, Окей. Бул фонт өзүңүздөр кааласаңыздар буну өчүрүп койсоңуздар болот. Бул автомат түрдө эле родительный мына бадинин немесин иштей берет, шрифтинде. Ар бирине шрифтин өзгөртүшүнүн кереги жок. Болгону родительный жакшы тандасаңыздар болду. Ошо достор, уже биздин бул сабагыбыз полный бүттү. Биз CSS менен таанышып алдык. Эми биз кийинки сабактарда сүрөттөр менен, ссылкалар менен иштеп кете беребиз. Болгон сиздер могул коддорго кичинекей бир түшүнүү, кандай код жазат CSS'тен ошону түшүнүп алсаңыздар болду. Калганы өзүнүн оңунда кете берет.